2007 жылдын апрель айынан баштап Кыргызстанда күчтүү авторитардык террордук режим орноду. Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй массалык маалымат каражаттарына журналисттерге басым башталды. Саясатчыларга куугунтук башталды. Массалык кылмыш иштерин ачып, саясаттан саясатчыларды кетирүү аракеттери боло баштады. Акыр аягында бул бир эле басым менен эмес, кээ бир журналисттерди өлтүрүү жана кээ бир саясатчыларды өлтүрүү кыргыз саясатынын негизги көрсөткүчү болуп калды. 2008 жылы парламенттик шайлоого биз бир топ оппозициялык саясатчылар биригип Атамекен партиясынын атынан барууну чечтик дагы. Өмүрбек Текебаев баш болгон, Темир Сариев, мен, Кубатбек Байболов, Өмүрбек Абдрахманов, Болот Шерниязов бардыгыбыз Атамекен партиясынын атынан шайлоого бардык. Бирок тилекке каршы биздин күчүбүздүн аздыгынан бийлик фальсификация менен Атамекен партиясын утуп, кээ бир оппозиция деген жасалма партияларды шайлоого кой берип, парламентке алып келишти дагы, бизди чыныгы оппозиция болуп аткан адамдарды парламентке киргизбей коюшту. Биз аны менен токтоп калган жокпуз. 2008 жылдан баштап парламенттик шайлоодо отулгандан кийин биз андан дагы көбүрөөк активдүү иштегенге аракет кылдык. Мен саясатчы катарында оппозициялык топтун тышкы байланыштарын, Европа мамлекеттери менен, Америка менен болгон байланыштарына жардам берип аттым. Биз колубуздан келишинче жаңы система түзгөнгө аракет кылдык. Жаңы конституциянын проектисин иштеп чыктык. Текебаев баш болгон бир топ саясатчылар. Биз ал конституцияны мамлекеттин ичинде жана мамлекеттин тышында презентация кылып, өзүбүз тарапка көбүрөөк адамдарды бурганга, тышкы күчтөрдү, тышкы демократиялык уюмдарды көңүлүн бургузганга аракет кылып иштеп аттык. 2010 жылга биз негизги идея, парламентаризм идеясы менен келдик. Бакиев башында турган бийлик көптөгөн оппозициялык саясатчылардын басымы менен бийликтен кетишке туура келди. Парламентаризм идеясын Кыргызстанда орнотууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бирок тилекке каршы парламентаризм идеясы Кыргызстанда орнобой калды. Анын маанилүү бир 2-3 себеби болду. Биринчиси, бул биздин жакын турган коңшуларыбыздын Кыргызстанда парламентаризм идеясынын орношуна каршы турушу. Экинчиси, биздин ошол өмүр бою, көп жылдар бою парламентаризмди орнотобуз деп келген саясатчылар парламентаризм идеясын кайрадан дискредитация кылды. Биринчиден, биз ката кетирип президентке бардык укук коргоо органдарын, прокуратураны, КГБны, аскер министрлигин жана өкмөттү куруу, өкмөттү шайлоо функциясын калтырып койгонубуздан парламентаризм идеясы ишке ашпай калды. Дагы бир маанилүү багыты Кыргызстандагы мурдагы оппозицияда жүргөн, бирок 2010 жылы бийликке келген саясатчылар өзүнүн негизги өнөгү болгон граждандык коомду саясий процесстерден алыстатып, аларга берген убадаларын аткарбай койгондо болду. Ошонун жыйынтыгында мынакей биз акыркы жылдары Конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртпөйбүз деген убаданы парламентаризмди өнүктүрүүгө, орнотууга алып келген саясатчылар, бийликке келген мурдагы оппозициянын азыркы бийлик турган саясатчылардын аткарбай койгон убадасынын жыйынтыгы болду. Бардык мамлекеттерде эгерде оппозиция болобу, бийлик болобу, саясатчылар болобу, граждандык коом күчтүү контролдо отурган болсо, аларды кекиртектен кармап, айткан убадаларын аткарууга түртө турган болсо, басым жасабай турган болбосо, анда саясатчылар дагы, бийликке келген оппозиция дагы, бийлик дагы эч убакта өздөрүнүн берген убадаларын аткарбайт. Ошондуктан биз мамлекетте күчтүү граждандык коомду жаратканга, күчтүү граждандык коомдун бийликти, оппозицияны жана ошону менен бирге саясатчыларды контролдоп туруусуна аракет жасашыбыз керек.